экен эшек деп мындай жаман ишти эме көргөнсүп бири коюп бири айтат кулак жеп. Бирок туура жийрикентет эттери бүт дүйнөгө таркап түрдүү кептери, эшектен да арам болгон аракты ичкендердин кызарбайт кой беттери. Мас болушуп баары жүрөт чалкалап, сасык сууга бал жегенсип тамшанат, Аллах тийган затты ичпейм дегенди шылдыңдашып ичпеди деп таң калат. Бул абалга элдер көңүл бурбады, бири-бирине каалоо айтып жыргады, мусулмандар арак сатып жатат деп уу-чуу түшүп, эч ким муну тыйбады. Эшекке баары болду дүрбөлөң, мусулманга жарашпайт деп сүйлөгөн, болуп жатат мындан да арам иш, 2 жаштын молдосу жок үйлөгөн. Мындан чыгат никеси жок төрөгөн, ашып кетти кекиртектен төбөдөн, эшектен да коркунучтуу ушулар, жолугу жок аял ишке жөнөгөн. Жыртык кийип өздөрү жыргап күлүшкөн, тамеки тартып бейбаштык доорун сүрүшкөн, боюна бүткөн баланын ээсин таба албай жаныны кыйып алдырып таштап жүрүшкөн. Адамдар чыкты арамдан акча издеген, балдар кыздар колтукташып бийлеген, ушунун баары исламда жок десе да каршы чыгып буларга эч ким тийбеген. Шылтоо болуп эркиндикти жаманып, уят кетти кыз жигитке жалынып, пайгамбардын сөзүн укпай эркектер күмүш эмес жүрөт алтын тагынып. Мусулманмын деп коюшуп бардыгы, айрымдары келме билбей калдыбы, неге элдер намаз билбей жүрөт деп кимдир бирөө бизге суроо салдыбы? Жок буга эч ким суроо салган жок, эң көйгөйлүү тема кылып алган жок. Мусулмандар динин билбей жатат деп топтолушуп мечиттерге барган жок. Эмне үчүн чындык жерге катылат, ак шартынан ыйман намыс сатылат. Эгер азыр баш ийбесек Кудайга, эшектин эти дүкөндөрдө сатылат. Ит үрсө да кербен жүрөт дегендей, жаман айтса жөн кое бер теңелбей, жашырынып гыйбат кылган инсандар эшек эмес, адамдын этин жегендей. Биз канткенде чыныгы момун болобуз, күнөөбүз көп, муну кантип жоёбуз, анан эле эшек союп жатат деп күчкө меле намыстанып коебуз. Чочкодон да эшек сойгон уят деп өзүбүзчө намыс кылып коебуз.